Менин атам мага акча берген эмес. Раматылык атам, раматылык кайтып кетип ал кетти. Мен убагында жаман көргөм атамды. Мага акча бербейт депчи, бирок туура кылган экен. Бирок атам ошону билип туруп, ушу баланын тарбиясы жакшы болсун деп мага акча берген. 2014-жыл июнь айында май окууда бүткөнмүн, уже эми айылга кетпестен эле, айылга келбей, жөн эле окуйын дедим да, дальше окуп өзүмдү өнүктүрүп окуйун деп, орус тилинде окуйун десем, чалдым да атам Москвада. Ата мага акча бериңиз, эметип ушундай курска окуйун дедим эле десем, не молдо болсоң эле иштебейсиңби? Иште. Тап акча, каникулдасың, тем более деп туруп, өчүрүп койгон го телефондучу. Ишенесиңерби, көзүмдөн жаш чыгып аябай ыйладым. Мен атам ташбоор, мен атам эме депчи, мага акча бербейт деп ыйлагам. Арман кылып. Анан азыркы кызматка келишиме деле, мисалы үчүн имамчылыкка келишиме ага дагы атам себепкер да. Бирок Кудай Таала Куранда айтат: "Ва аса ан такраху шай'ан ва хува хайрун лакум." Силер бир нерсени жаман көрөсүңөр, ал силерге жакшы болуп калышы мүмкүн. Аны убакыт өткөндөн кийин түшүнөсүң. Балким азыр силердин бирөөңөргө дагы атаңар ушундай мамиле кылып аткандыр. Катуу, жесткий мамиле кылып аткандыр. Силерди катуу кармап аткандыр. Бирок убакыт келгенде акылыңар болсо, башыңарды иштетсеңер түшүнөсүңөр убагы келгенде. Мен дагы ошентип түшүндүм да. Анан кышында окуял баягы университетте окуйбуз, анан жатакканага бир аз акча беребиз, продуктуга, квартирада жашайм. Акча жок да, эми кыйналып каласың, китеп алыш керек, ал алыш керек, бул алыш керек, студенттик жашоо билесиң го, курсагың жакшы тойбойт. Анан атам акча берип туруп, балам иште дейт да. Балам өзүң да иште дейт дагы. Ошентип мен атамды кыйнап коюп атамбы деп өзүмчө аябай кыйналам да. Анан кураторума бардым. Айттым: "Устаз, агай, мен окуй албайт окшойм" деп көзүмдөн жашым жыкканда, бирок аябай окугум келет. Мен окуй албайт окшойм деп дедим. Эмнеге десем, эмнеге дедим да. Ушундай атам бир аз акча бергенде кыйналып атат окшойт десем, Аладин аябай жакшы окуйсуң, бирок бир жолун карап көрөлү деди да. Анан сен бара бер деди биринчи күнү. Эртеси телефон чалып калды. Шам намазына жакын: "Университетке келе аласың, мен кабинетиме келсең" деди. Анан бардым дагы, барсам, мен сага бир мечит таап койдум. Ошол жака кароол болуш керек экен деди да. Айына 3000 берет экен деди. Ошол мечитти карасаң, кароол болуп. Ошол жака барасың дагы, ошол жактан жол кире чыгарасың, эми бир аз курсагыңа дагы 3000 акча болот деди. Ошентип ошол жака бардым, макул болуп, кароол болуп, барып ошол жакта имам болуп калгам ошентип. Эмненин айынан? Кыйынчылыктын айынан. Кыйынчылыктын артынан эмне келди? Жакшылык келди да. Инна ма'ал усри юсрон. Чындыгында ар бир кыйынчылыктын артында Кудай Таала эмне дейт? Көптөгөн жеңилдик бар дейт. Мына ошентип анан 2018-жыл бекен же 2017-жылда январь айында каникулда анан атама бир аз акча чогултуп алгам, 10 000 акча. Өзүм иштеп, баягы өзүмдөн ашырып акча чогултуп, анан атама келип кечинде берип атпаймынбы? Мына атаке, мына менден ашкан акча, мону бир керектей турган жериңиз болсо, иштесеңиз, муктаждыгыңыз болсо деп атама берип атсам, ошондо атам эмне деди, билесиңерби? Атам айтты: "Эгерде мен сага сураган акчаңды берип турганымда, анда сен азыркыдай мага акча бермек эмессиң" деди. Мен сага сураган акчаңды бергенимде, эмне деди? Сен азыркыдай мага могу акчаны бермек эмессиң, кайга эле сурап эле жүрмөксүң деди да.
Ошон үчүн жигиттер өзүңөр жол издегиле. Бир нерсеге өзүңөр жеткенге аракет кылгыла. Ошондо анан мен атамды түшүндүм. Ошондо сыртка үйгө чыктым дагы, көзүмө жаш алдым. Көрсөм мен атамды түшүнбөй калган турбаймынбы депчи. Атамды ушунча эле бекерге мындай жаман көрүп жүргөн турбаймынбы дедим да.